дүйнөгө өтө эле көңүл бурбаш. Дүйнөгө көңүл бурбаш деген сөз иштебей коюш эмес. Дүйнөгө жүрөктөн берилип албаш деген темада. Жана Аллах Тааланын канча берген болмосо, ошосуна каниет кылыш деген темада сөз айтып сөз кылабыз иншалла. Же болбосо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадисин тема кыласак, идхат фид дуни эме деген бар. Варда бима касамаллах якун агнан нас. Силер Аллахтын силерге берген нерсесине ыраазы болгула, силер дүйнөдө эң бай адам болосуңар деп. Ошол деген тема болду иншалла. Аллахтын бергенине эле ыраазы боло берели. Аллах Таала бизди эң бай адамдардан кыласın. Буга кандай болот дегенде, Пайгамбардын айткан хадис бар. Кимде ким эрте менен ойгонгондо ден соолугу сак болсо, жана бир күндүк азыгы болсо, факат хизат дуния деген. Кимде ким ошол ден соолугу сак ойгонсо, бир күндүк жей турган тамагы болсо, ал бүткүл дүйнөнү ээлеп алыптыр деп. Дээрлик Аллах бардык нерсе колубузда турат. Бүгүн бул сөздө Аллахтын бергенине канаат кылыш, дүйнөгө көңүл бурбаш деген. Ушундай адамдар бар, же болбосо биз да ушундай адам болчубуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул кор болду деген адам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат хадисте. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат, Пайгамбар саллаллаху угуп, анан аны башка Пайгамбар айтат: "Таиса абду динар." Динарга кул болгондор кор болушту деп. Динар ошол убакытта алтын акча болгон. Дирхам күмүш акча болгон. Тагыраак айтканда, бир динар азыркы күндө дагы Кувейттин акчасы ба, биз через Кувейт учуп атабыз го. Бир динары $100 көбүрөөк. Бир динарчы. Ал эми дирхам бул эменен Дубайдын акчасы иштетишет, ал андан азыраак. Пайгамбардын убагында дагы дирхам алтын акча болгон. Бир дирхамга бир кой берген. Бир динарга бир кой берген. Ошол азыраак эсептелинет. Биз айтканда эки порция тамак берген. Ошондой динарга кул болгондорду Аллах Таала кор кылды. Дирхамга кул болгондорго Аллах Таала кор кылды. Биздин сөз менен айтканда, долларга кул болгондорду Аллах Таала кор кылды, кор кылсын деп дуа иретинде. Сомго кул болгондорго Аллах Таала кор кылсын. Да уланысы, ва абдул хамиса, тамак ашка кул болгондорду Аллах Таала кор кылсын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям каргап атат, дуа кетет да. Ким ошондой адамдар? Хадистин уланысында айт: "Ин у'тия радия." Эгерге ал адам ушундай акчага кул болгондор кимдер десе, аларга акча берилсе, ал ыраазы болот. Мындай бар го, ийгилик келсе, бай болсо, алхамдулилла, ибадат кылат ошондо. Аллах Таала мени ушул абалыман кетире коюп, аркага кетире кой деп. Ибадат. Ва ин лам ю'та сахита. Эгерде ага берилбей калса, тагыраак айтканда, кедейликке түшүп кетсе, банкрот болсо, алынып калса, ачууланат. Кимге ачууланат? Аллахка ачууланат. Ибадатын дагы таштайт, өзү менен кетип калат. Ушундай адамдарда Пайгамбар саллаллаху кор болсун деген. Таиса вантакаса. Да уланысын айтып кетти, да кимдер ошол динарга кул? Ушундай өзүн дүйнөгө берилип кеткендер, ушу дүйнөгө киришип кеткендер, ушунчалык киришип кеткендер, ида шика фалантакаша. Эгер кандайдыр бир тикен сайылса, же кандайдыр бир шиш нерсе сайылса, ошону чыгарып салганга дагы убакыт бою дүйнөгө жүгүргөндөргө. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 14 кылым мурда айтат. Караңыздар, мунул абалды биз көрүп атабыз. Бирөө бир жери ооруйт, бирок убакыт жок. Не десе жумуш кылыш керек, дүйнө кууш керек. Дүйнө кууш керек деген бечара ачка калып атат окшойт десеңиз, ачка калган жок, Кудайга шүгүр. Бул азыркы күндө ачык айтайлык, Кыргызстандын деңгээлинде Кудайга шүгүр, тамактын курсагын мачты өлүп аткан адамдар дээрлик жок эсе. Анын көйгөйлөрүн сиздер барыңыздар, бизден жакшы билесиздер, өткөргөнсүздөр. Мисалы, Союздан чыккандан кийин 95-2000 жылга чейин тамак үчүн күн өтсө Кудайга шүгүр болуп жүргөн күндөр болгон да. Тамак үчүн каардан кечке чуркапчы. Алхамдулилла күн өтүп атат деп. Бирок азыркы күндө алхамдулилла күн өтүп атканга ыраазы болгон заман келип атат да. Кудайга шүгүр. 2 күн кат иштесең 1 айлык продукттан кыласың. Бирок көйгөй башка нерсеге болуп атат. Мен паландан өтүп кетейин, мен пустанан өтүп кетейин, мен мындай үй салып коеюн, мен мындай машина минип алайын, мен мындай мансапка кирип алайын депчи. Ошол себептүү зарыл болгон нерсени да таштап дүйнө куугандар да, акчага кул болгондор кандайлар дегенде. Эгер бир нерсе сайылган болсо, тикен жабан сайылса, ошону каратканга убакыт жок. Эмне дегенге убакыт жок. Өткөндө бирөө менен сүйлөшүп калдык эле.
кичине лечение кылбайсыз, ооруп атат да. Убакыт жок. Дагы бирөөсү айтып коет, менин оорганга убактым жок депчи. Ток, Аллах Таала ооруну берсе, сен убактан карабайт негизи, бирок эми айтып аткан сөз ушул кетет. Ал деген сөз ушунчалык дүйнөнү өзүнө үйүп алган, ооруганга убакыт жок. Демек ибадатканга дагы убакыт жок да. Мындан карайлы, саардан кечке дүйнөгө менен убакыт болуп, ибадатка убакыт бөлбөй аткандар кандай гана кор. Ошо адамдар нак дүйнөнү сүйгөндөрдү айта алабыз. Кээде мындай капачылык болсо да башка нерсе айтайлы. Себеби мындай болуп атат. Саардан кечке дүйнө кууп, кечке мал мейли бошогондо, адам азыр эч жерде иш жок, мисалы саардан кечке. Кечке мал интернетте чукуп, кино көрүп, YouTube көрүп, башка нерсе кылып, же болбосо телевизор сайып, ошону менен убакыт өткөрүп жүргөндөр кандай гана кор адамдар. Бул нерсеге алданбаш керек. Бул азыркы чыгарып аткан баягы артисттердин ырлары, чыгарып аткан клиптер, чыгарып аткан кинолор, булардын бардыгы мусулмандар Аллахка менен Аллахтын ибадатына алек болбоо үчүн чыгарылган нерселер. Чоң проектте акчалар бөлүнөт дин душмандары аркылы, кафирлардын аркылы. Бул пайгамбарыбыздын заманында дагы болгон. Качан Мекке мушриктери пайгамбарыбызга такыр тоса албай койгондо, мисалы дин тосуш үчүн кордукта көрсөтүп көрдү, кысымда көрсөтүп көрдү, болбой калганда акыры ушул жолго түшкөн. Атайын ырчыларга, бийчилерге, ошондой оюн зок өткөргөндөргө чоң акча бөлүп, ушул мушриктер өздөрүнүн бюджетинен ортодо акча чогулчу. Алаксытканга өткөн. Ким пайгамбарыбыздын сабагында отурса, сабагынан кетери менен ошого концерт коюп берген. Ошого чоң акча бөлүнгөн. Шамдан атайын ушундай бир таланттууларды таап келип туруп, убакыт бөлдүргөн. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ва минан нас ма яштари лаху вал хадис ли юдилл ан сабилиллах ва лахум азабун мухин" деп Лукман сүрөсүнүн 6-аятында айткан. Адамдардын арасынан пайдасыз сөздөргө акча сарптагандар бар. Адамдарды Аллахтын жолунан тосуш үчүн. Аларга кордоочу азап бар, тозок бар деген. Ушундай адамдар бар азыр делечи. Сөз курук болуп калбасын. Чубак устаз көбүнчө сөз айтат болчу го. Бир молдо келип тоюнда бир сүйлөп берип, же болбосо ушул тойдо эки келин менен күйөөнүн никесин кыйып берсе, ошого 1000 сом берип койсо, бир жыл айтат. Паланга мен 1000 сом берип койгом депчи. Бирок ошол эле малда күндө той болот. Менин ушул тамада болуп иштеп жүргөн жакын агалар дагы бар да. Күнүнө 500 доллардан акча берет. Не деген акча мына болчу? Бирөө келип ырдап кетип калса, ырдап кетип калган үчүн 200 доллар алат. 5 мүнөт ырдайт, билет кетет. Ошолордун бардыгы мусулмандар да, кызык жери. Бардыгы мусулмандар, мен Кудайдан корком дегендер. Бул деген сөз кандай нерсе болуп кетип атат. Субханалла. Бул нерсе пайдасыз нерсеге акча сарптоо. Валахум азабун мухин, кордоочу азап бар деген нерсе. Адамдарды алаксытат, ошол моментте ошол сүйлөсө же ырдаса, ахиретте эч ким эстебейт. Эстебешке себеп болуп атат, аны аткартып атат. Акчаны, ушул акчалар бардыгы кыяматта суралына турган нерсе. Кандай болбосун? Кайсы нерсеге адам суралынбайт? Өзүнүн жашаган үйүнө, аны дагы жасалгасы өттө эмес мындай жетин. Өзүнүн ибадатына сарптаган, кийген кийимине сарптаган нерсеге жооп берет, бирок андан башкасына сөзсүз түрдө жооп берилет. Хадис улантайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эми дүйнөнү сүйгөн адамдардын сыпаттарын айтып туруп, эми ылдыйга түштү. Туба ли абдин. Ушундай пенделерге бейиш болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эми жакшы бата тилекпен айтат. Ахада би айнани фарасихи фи сабилилlah. Аллах жолунда атын минип атынын жүгөнүндө кармагандар. Ол деген сөз даяр тургандар. Жөн атка минип жөн отурсаң эчтекен күтпөй атасың да. Бирок качан жүгөнүн мында кармап даяр болгондо, бул кандай бир чрезвычайный случайны күтүп атат. Же болсо буйрукту күтүп атат. Ушундай кармап тургандарга ашаса раса, чачы тозган. Чачы тозган деген сөз Аллахтын дини үчүн чуркап, Аллах дини үчүн чуркап деген сөз атты менен алып согуш эмес. Бул хадис түшүндүрүш үчүн жалпы айтылат да. Аллах Таала кайсы буйрукту аткарса, Аллах Тааланын динине кайсы нерсе жардам керек болсо, ушул нерсеге чуркагандар эч нерсени күтпөй. Тагыраак айтканда ушундай адамдар бар, биз таң калабыз да. Аллах жолунда илимди алып, жана илимди таркатып, Аллах жолунда ошол байлык топтоп, Аллах жолунда байлыкты таркаткандар бар. Аллах жолунда убактысын бергендер бар, ушундай адамдар бар. Тахажжуд малда түнкү саат 2-де, ушу күндө да бар, азы күндө. Мынандай иштер бар десе, уйкусун кечирип жөнөй тургандар бар. Барып,
аткарыла турган ишин аткарып анан кайры жок эми эртең саар дебей тургандар. Пайгамбар ушундай адамдарды мактап айтып атат. Атынын жүгөн ушундай кармап чуркагандар, ашаса раса чачы тозуган, ал тагыраак айтканда жуунуп алганга дагы убакыты жетпей, тесе-тесе өзүн караганга убакыт жетпей ушундай Аллах жолунда чуркагандар. Наркынын тетириси. Наркы адам бир жер ооруп атса, угу убакыт жок деп дүйнөгө куып аткан, ооруганга убакыт жок деп дүйнөгө куып атканын тетириси. Бети башын жакшы жууп алганга убакыт бою дайым жолдо жүргөндөр. Дайым Аллах жолунда чуркагандар. Мугаббира кадама буту чаң болгон абалда. Тагыраак айтканда көп кызмат кылгандар. Аллах жолунда көп кызмат кылгандар. Ушундай адамдар бар. Азыркы күндө дагы мындай силерге курук болбосун. Биздин арабызда дагы ушундай адамдар бар. Кызмат айтсаң, эми мынабыраак диний кызматчы, чуркагандар. Бирок дүйнөлүк кызмат болсо кечирип койгонго убактым жок депчи. Буту чаң болгондор дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайым кызматта жүрүп, Аллах жолунда көп баскан. Ал айтат, ушундай адамдар фаинкана фил хираса кана фил хараса. Эгер аларды бир жерде кароолго дайындасаң, сен кароол болуп турушуң керек десең, кароол болот. Ва инкана фисака кана фисака. Эгер аны арттагы калып кеткен нерселер чогултасың, аркада калып десе, ого макул. Тагыраак айтканда, бул сөзүндө Пайгамбардын маанисинде. Ал өзүнө бир статус талап кылбайт. Кайсы кызматты койсоң, ошону коюп кете берет. Жок, мен мындай болуп калчумун, мага мындайран карабайсыңбы, же болсо өзүнө бир авторитет талап койт. Авторитетти Аллахтын алдынан талап кыла турган адамдар. Жана айтат, "Ва нистазана лам юзанла." Ал ушундай деңгээлде катмардагы адам болот. Ал уруксат сураса бир жерденчи, мен муну кылбай турайын десе, ага уруксат да бербей кое турган. Ушундай бир мындай элдин арасында билинбеген адам. Эгерде бир авторитет турак бирөө мен мындай кылайын десе, сага зеленый деген сөз чыгат да, зеленый эмес агалчы. Ва ин шафа ва лам юшфа. Эгерде ал адам бирөө жарымын ортого түшө турган болсо, ушуну тек көрбөйсүң десе, аны ортого түшүүсүн кабыл кылбай турган. Тагыр айтканда өтө эле төмөн, эч ким барктабай турган адамдар. Барктабай турган деген сөз баркты талап кылбаган адамдар. Бизде тарыхта болгон динге болгон кызматтагы адамдар менен азыркы күндөгү динде кылган кызматтагы адамдарды айтсак, бул хадис түшүнүктүүрөөк болот. Тарыхта алардын жазган китептерин азыр окуп бүткөнгө мүмкүнчүлүк жете албай турган адамдар бар да. Азыркы күндө мен деген илимдүү адам тарыхтагы бир чекедеги бир алымдын кылган илимин жазган китебин окуй элекпиз. Окуганга али ага өмүр жете элек да. Чын айтканда биз дагы дүйнө менен алек болуп али ого жете элекпиз. Ага тагыр айтканда акча сарптап анын илим жазган китебин окуй турган деңгээлде убакыт бөлө элекпиз азыркы. Бөлө элек азыркы мында. Бирок алар катардагы адамдар болушкан. Мисалы алып келе турам болсок. Абдулла ибн Мубарак ар дайым казаттарда биринчи топту жарып кирип, дин душмандарын алаксытып туруп, анан ошонун себебинен мусулмандарга биринчи кирген. Качан эмелердин чебин курчашканда яхуттардын, бул пайгамбарыбыздан кийинки өткөн кечи Абдулла Мубарак Абу Ханифанын тагыр айтканда шакирттеринен болуп кетет. Ошол казатта дуалды жарып түнү менен ичтен дарбазаны ачып берген адам болгон. Дайым мындай бетти жашырып жүргөндүктөн кызыгышкандагы тутуп кийин, буякта мусулмандар жеңген. Бетин ачканда баарына күн сайын сабак берип жүргөн Абдулла Мубарак болуп чыккан. Эми алар караңыздар. Бир жакшылык ишти кылат, аркасынан ол жакшылык иштерди элдердин арасында мындай популярдуу болушту каалаган эмес. Сахабалардан бир кайрымдуулукту кылса, кайрымдуулукту бекитип берип туруп, ким экендиги белгисиз болгон. Абу Бакр Сыддык канчалаган үй бүлөлөрдү багып турган, баягы кыйналгандар. Ошол Абу Бакр Сыддык багып турганын Абу Бакр дүйнөдөн көз жумгандан билишкен. Себеби Абу Бакр Сыддык дайындаган дүйнөдөн көз жумуп атканда, палан семьяны карап жүр, палан деген дүкөндүн эмесинен пайдасынан палан адамга мынча берилет, туга мынча берилет болчу деп, ушул бухгалтериялык кагазын өткөрүп берген. Ошодон аны айткан, ушунча семьяны каралган экен деп. Бирок анын даражасын Аллах Таала көтөргөн. Ал башкаларга мен палан жерди карады, тигини карады деп айткан эмес. Бизде алгандай. Кичинекей кайрымдуулук болсо, мен бир дуа бериңиздер.
Кичине болсо, бүтө дуа берип койгула, катым окуп койгула, палан мен же болсом кете тартышып кетсе, мен мындай жардамдар кылбадым беле. Мисалы, эки адам урушуп атса, мечитке шыйпыр алып берип койгон не тиешеси бар? Ушундай адамдар бар да. Сен кайсы жакшылык ишти кылдың? Мен мечитке шыйпыр алып берип койгом. Шыйпырды ошол адам үчүн алып берген эмес да, өзү үчүн ахиреттин куруп алып берген негизичи. Бирок ушундай заман болду эсептелинет да. Айырмасы ушул нерсе болгон, аз бул хадисте Пайгамбар саллаллаху дуа алган адамдар элдин бир катмарына сиңип жүрө берет, бир авторитет талап кылынбайт. Авторитет Аллах Тааланын алдында тараптында. Кимде ким бирди Аллахтан талап кылса, Аллахтын алдында бирди болоюн десе, Аллах Таала нерсени берет. Кимде ким бирди пенденин арасынан талап кылган болсо, Аллах пенденин алдында деле кор болуп кете берет. Анткени билесиздер, эл көрсүн кылыш, эл уксун кылыш бул кичине ширктердин бири, чоң күнөө эсептелинет.